Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, жана Байtu каналынын катталуучулары. Бүгүн 4-ноябрь 2021 жыл Жалал-Абад автоунаа базарындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Labo портерлердин бааларын тартып көрсөткөнү аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Буюрса бизден кызмат, сиздерден лайк. Андыктан лайк басып колдоп туруңуздар. Жалал-Абад базарында Портер Лабонун баалары кандай болду экен? Азыр ушул четтен буюрса баалар боюнча көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум аба. Иштер жакшыбы? Лада этот Лабону 2000-жылы чыгарылган экен, 08 объем, 5-6 литр расход дейт. Баасы 400 000 сом болот экен мына. Лабону караңыздар. Жүрүштөрү кандай аба? Бардыгы, ходовой, модой бардыгы мындай. Бардыгы жалып болсо мага айт. Жалп болсо мага айтасыңар дейт караңыздар. Ички абалы орто. Мотору кылынган. Печка эмеси муздаткычы эми иштейт, печкасы эми иштейт. Бардыгы бар. Мына мясной эме да онундай. Нержебека. Нержебека экен караңыздар. Мал жүктөлө элек дейт буга. Мына көрүңүздөр. 400 000 сом кем бар деп өткөн ушул Лабонун караңыздар. Кеми бар. Туруш турпаты жакшы экен бирок. Туруш турпат деп биз жыл базарда, мал базарда жүрө берип, көбүнчө туруш турпаты деп калпбыз. Абалы жакшы экен, орто. Мыналар мына ушул Labo 2002-жылы чыгарылган Labo экен. 2004 экен. 2004-жылы чыгарылган экен. 350 000 сом деп атат экен. 08 объем, 6-7 литр расход кылат экен караңыздар. Бүт коробка бардыгы идеал дейт караңыздар. Абалы дагы негизи жакшы экен, мына көрүңүздөр. Ички сыртындагы бортундагы көрсөтүп койлу. Ушул Лаболорду 350 000 сом кем бар дейт. Бардыгы идеал дейт. Мына көрүңүздөр. Балондору ички балдардын көрүңүздөр. Аслардагы биринде көрсөтүп коюн. Эшиңлары. Канча километр жүргөн ака? 36 жүргөн экен, а? 36 жүргөн. Жакшы. Мына ушул дагы жакшы айт, 350 000 сом кеми бар деп. Мыналар мына ушул Портер 2-ни азыр 900 000 сом деп экен. CRD мотор 133 күнтө. Моторун да көрүп атат. Моторун Майкебей да бул. Майонез сату жокпу? Жок, туган жок. Каска родной, а? Краскасы роднойбу? Каска родной дейт. Артындагы бортун көрүңүздөр. 900 000 сом деп атат экен. Базар 770 000 сомго багылып атат экен азыр. Көрүшөт экен моторлорун көрүп, караңыздар. 2015-жылы чыгарылган экен. 2-6 объем, 8-10 литр расход экен, механика. 800 000 сомго берип берем деп атат экен караңыздар. Азагы багылып көрүп атышат. Мына ушул Портер 1-ди 480 000 сом деп атат экен. Караңыздар. 480 000 сом деп жазып коюптур, бирок жылын жазбаптыр. 480 000 сом кем бар деп атат экен. Пултануу экен, эси жок экен да. Портер 1, караңыздар. Бул дагы арты узунураак экен жана эмеден. Борду кыскараак болот да. Көрүңүздөр. Ишин дагы көрүп коңуздар. 480 000 сом. Мындай аркасында мыналары бир аз шпаклёвка жеген экен көрүңүздөр. Урулган окшойт. Мына ушундай. Бирок краскасы роднойдой. Ушул 480 000 сом кем бар деп турат экен. Портер бар экен. Портерлер 480 000 сом. Мындан бир жыл мурун 450 000 сомго мындан абалы жакшырактары сатылып аткан. Быйыл эми мыналары ушул 480 000 сом болот экен Жалал-Абад. Мыналар Портер 2 CRD мотор 133-чү мына эмеде көрүңүздөр. 2012-жылы чыгарылган, 2-6 объем, 8-10 литр расход экен, 8 литрден. Механика баасы 800 000 сом деп атат экен ушул Портер 2-ни. 730-га чейин көтөрдү дейт базар, бербедик дейт. Мына көрүңүздөр. Азыр арткы бортторунда көрсөтөлү, көрүңүздөр. Бизге телефон көтөрүп эле көрсөтөбүз, өзүбүз көрүнбөдү бизге. Өзүңөр да ушу телефондон буюрса көрүп аласыздар. Мына караңыздар. Краска родной экен. Краска болуп тур, бампер, эшиктер болуп тур. Бампер эшиктери краска болуп тур дейт мына өздөр.
буга чейинкилер кылган экен да, азыркы клиентке чейинкилер саткан адамга чейинкилер краска кылган экен, бербей биз кылган эмеспиз дейт. Туугандар, мына самосвал өзү аңтара турган Портер 2 710 миң сом болот экен. Интеркөлдөр моторуна 710 миң сом болот экен. 2005-жылы чыгарылган экен. Срочно сатам деп жазып коюптур. 710 миң сом болот экен. Артында көрсөтүп койлу, мына көрүңүздөр. Бүт ресор койгон. 710 миң сом болот экен. Мыналарда Портер бирди 600 миң сом кеймар болот экен. Ушул баа болот экен. 500 миң сом берип атат, бербей атат дейт. Мына ички абалын көрүңүздөр. Ички абалы орто экен. 288 километр жүрүптүр. Аркасында мындай таптасы менен чөп ташыганы даяр экен да бул. 500 миң сом берип атат экен базар. Караңыздар. Сода болот экен. Биз азыр дагы газелдерди, мерстерди көрүп коелу. Мерстер кандай болот атат, грузовойлор. Алдыда буюрса көрөсүздөр. Мына туугандар, ушул Мерс гигант дагы сатылат экен. 91-жылы чыгарылган. Объем 10-12 литр экен. Мына коробка, механика, баасы 700 миң сом экен. Бул жерде номерлер башка номер дейт. Мына көрүңүздөр. 700 миң сом кейми бар болот экен. Российский номер, транзит наразар. Номерди айтып коюш пока. Кызыккандар болуп калса. 77 менен 46 63 Номер 64 53. 46 64 53. 70 канча менен дедиңиз? 77 менен. Мына ушул номерге байланышасыздар дагы. Мына гигант боюнча көрөсүздөр мына. Бул негизи краска болгон экен, сырты. Мына ички абалыңыздар, панжерадан коюп жасалган экен. Азыр ичинде бир көрсөтүп коелу ичинде. Мына. Огнетушитель да бар экен. Ичиндеги мындай көрсөтөт мына. Аркасында спальный 2 адам атат экен, даже бизде адамдардан 2 атат экен. Кеңир экен. 700 миң сом кеми бар дейт. Көрүп өзүңүздөр байланыштагы сүйлөшүп көрсөңүздөр болот мына ушул. Мыналар мына ушул Мерс гиганттагы 10 миң доллар болот экен. 89-жылы чыгарылган 4 объем экен. 10 миң доллар болот экен. Негизи сырткы абалы өтө көрүнүшү дагы жакшы экен. Жасалып тур наразар. Артын караңыздар, жасалып Мерс деп артынан 10 тоннага чейин жүк көтөрөт экен наразар. Артындагы мына ушуну алып жасап коюптур. 10 тоннага чейин жүктү смело көтөрөт дейт. Мына гигант. Арты аяй узун экен. Мыналар Kia Bongo автоунаасы 2002-жылы чыгарылган 2.9 объем турбина мотор экен, турбина экен. Мотор дейт мо, турбина. 9-10 литр расход кылат экен. Механика 350 миң сом баасы. Караңыздар. Kia Bongo'ну. Сары түстөгү. Сырт эми орто экен. Айнеги сынган экен. Клинка жабып коюптур караңыздар. Ички абалы орто экен. Kia Bongo'ну караңыздар. 173 миң километр жүрүптүр. Артында борту менен экен. Үстүндө жабыла турган борту менен чөпкө, көмүргө дагы айдасаңыздар боло турган Kia Bongo экен бул. Абалы мындай ортодо өтө жакшы эмес, өтө жаман эмес, орто экен. Мынагалар грузовой Мерс Аттего аттуу мына автоунааны баасын канча деди? 18 миң сом, 18 миң доллар болот экен. 18 миң доллар дедиз экен, а? Мына 2001-жылы чыгарылган 555 43 03 43 номерине байлансаңыздар, ушул ээси байланышып кызыккандар болсо көрсөңүздөр болот нараңыздар. 18 миң доллар болот экен. Артындагы 2 капталына көрсөтүп коюн. Караңыздар. 18 миң доллар кеми бар да. Байланышып, эгер жагып калган болсо, эгер сиздерге ушундай машина издеп аткандар болсо, байланышып сүйлөшүп көрсөңүздөр да болот мына урматтагылар. Мына урматтагылар эжелер, сиздер бүгүн
Жалал-Абад машина базарынан, Porterlerden, Mercedeslerden bağlarını gördüңүздөр. Sunuş fikirler bolsa kommentarга калтырыңыздар. Kanalga катталып электер, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.